Бизде азыр эфирде Адина. Адина бизде погружение в СММ курсун 1 жыл мурун окуп, андан кийин азыр биздин командага кошулду. Себеби дегенде мен именно өзүмдөн окуган гана окуучулардын ичинен стажировка кылдыртып, бизде погружение в СММ курсунда стажировка болот. Анан час эмеде бар да, выпускники деген да бар. Анан именно ушу менде окуп кеткен кыздардын ичинен жакшы кыздарды мен өзүмө алып калганга аракет кылам. Өзүмдүн наставничествомдун кыздарына. Азыр мисалы үчүн команда керек болгондо мен өзүмдүн окуган кыздардын ичинен совет берип, ушуларды ал деп сунуштайт элем. Адина айым, өзүңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз, каякта жашайсыз, канча жаштасыз, канча балаңыз бар, эмне болуп именно мага келип калдыңыз эле, жана кандай билимдерди ала алдыңыз, жана ушул погружение СММди окугандан кийин азыр канча сомдун тегерегине чейин табасыз? Действительно эле онлайнда иштеп акча табуу мүмкүнбү балдар менен? 5 балаңыз бар, Мен 90-жылгымын, Бишкекте турам, Көлдүкмүн. 1 жыл мурун окугам, Кундуз айымдын курстарынан 1 жолу стористен көрүп, анан бир эле күн наблюдать этип, анан курска катталгам. Анда мен 2-3 бала бар болчу, жаңы эле төрөгөн болчумун. Бирок курс маалында практика бергенде алып кыла албай калган болчумун, коркком аябай. Эме барышым керек болгон, анан жок мен бара албайт экенмин деп 3,5 айлык болчу балам. Ошону мен практиканы алгандан коркуп, практикасы жок эле мындай окуп эле анан калып калган. Бирок окуп туруп эле калып калган бул жетишсиз болуп калат экен. Анткени окуган нерсеңди сразу артыңа практика кылсаң, анан ийгиликтер жаралат экен. Мен ошол кезде дагы өзүмдүн дагы состояниемде ошого туура эмес болчу экен. Мындай жаңы төрөсөм, анан эч нерсеге жетишпейм деп коркуп койгом. Бирок кийин командага чакырганда дагы коркком. Мен балдар менен жетишпейм, урушуп койсом эмне болот? Баарында эле болот экен да ошондой сезимдер. Азыр деле ошондой сезим бар. Бирок азыр мындай, азыр иштеп келем мен дагы эле. Анан вот иштеп атканыма уже 3 айдай болуп калды, буюрса. Ошол Кундуз айымга рахмат, командага. Мен өзүм ишенбей, өзүм сомнение болуп отурганда командага киргизип, кошуп, анан мен өзүмө ишенбей отурганда, давай сен кыла аласың деп мындай заранее айтпай эле монтип туруп мен мону кыл деп берип койгондочу, менде жаман страх болчу. Коркчумун, ыйлагым келчү. Даже иногда чатка дагы чаттан деле чыгып кетким келчү да, мындай ошончолук коркконмун. Ошону азыркы кыздарга айтпакмын. Азыр бизде погружение в СММде окуп жаткан кыздардын баарына эле айта берем. Силер окуп жаткан маалда практика берилгенде сразу эле алып туруп эле кылгыла депчи. Мейли окшош болсо деле зато кылып көрөсүңөр, зато дальше дагы силерде өсүү болот. Вот. Рахмат. Анан эң негизгиси бул коркпоо, просто кылуу, эч ким урушпайт бизде, туурабы? Эч ким урушпайт. Самое главное, бул бизде практика бар. Курс маалында мен стажировкага хочу, практикант болгум келет деп кураторго айтса, бизде практика отделге, группага кошуп, стажировкалар берилип, то есть кардар менен, акысыз жолдор менен өзүңдү сынап иштөө. Кээ бирөө мисалы үчүн айтат да, мен СММди окудум, практика жок менде, клиентти ала албайт, коркот, кантип алам, эмнеден баштайм, нолдон баштайм депчи. Анан өзгөчөлүк бул курста мисалы үчүн азыр нулевой модульда эле 30 сабак бар, бул мышление, ой жүгүртүүлүк, личностный рост, өзүн өнүктүрүү, андан кийин мобилография бар, мобилография, визуалдарды оңдоо, именно макеттерди жасоо боюнча таргетированная реклама. Но эң өзгөчөлүгү бул жандуу жолугушуу психолог менен, жандуу жолугушуу психолог менен, Zoom'дан психолог келет, Zoom'дан финансылык сабаттуулук, грамотность келет, андан кийин Zoom'дан дагы бизге мен өзүм да сабак өтөм, анан аягында жолугушуу бар. Ушунун баардыгы биригип 100дөй сабак 1 ай окутулуп, плюс еще дагы 1 ай доступ берүү болгону, еще рассрочка менен еще и 5000 сом. Это считай, что дешево, потому что бир эле психологко баруу, жандуу жолугуу 5000 сомго барабар да. Анан бизде эң негизгиси выпускной деген чат бар, выпускники дегенде, ал жака дагы вакансиялар берилип турат. Именно мен өзүмдүн окуучуларымды колдогум келет, себеби биздин окуучулар баары бир мындай, билбейм да, мындай ишеним жарата берет да магачы. Булар мен бир жака берсең мен уят кылбайт деп мен дагы мындай с гордостью берем да.
алар дагы баары бир нерсемди жактырып келгенден кийин Кунза эжени уят кылбай иштейин деген сыяктуу дагы сезимдер болот экен да. Адина айым, кыргыз айымдарга эмне деп мындай сөз айта аласыз, мотивация бере аласыз? Сиздин мына 3 балаңыз бар азыр туурабы? Мен 3 балам бар. 3 балам менен үйдө отуруп иштеген бул эң сонун возможность, потому что 3 баласы бар айымдар балдарын таштап эч жака барып иштей албайт, биринчиден. Экинчиден, үйдө отура бергенде мен мисалы үчүн 1 жыл мурунку состоянием менен азыркы состояниемдин айырмасы аябай чоң. 1 жыл мурун мен аябай коркок болчумун. Көбүрөөк адамдардын арасына барып кошулуп калган, баягы 5 жыл үйдө декретте жатып калгандан кийин бирөөнүн арасына барып кошулган, өзүңдү бирөөгө сравнивать эте бересиң. Мен башкача сүйлөп койдумбу, башка бирөө мындай карап койсо деле ошол нерсе деле мындай өзүңө кабыл ала бересиң. Анан бизде курста мисалы азыр Кунза айым айткандай трансформация, психолог айымдар менен кадимкидей ошол встречалардан кийин, зум эфирлерден кийин кадимкидей мен мисалы каждый раз ошол эфирлерге кирген сайын өзүм дагы мындай ой жүгүртүм өзгөрөт да, каждый раз кирген сайын. Анткени үйдө отура берсең, бала менен эле бала, үйдө оокат менен боло берсең, бул нерсе сени мындай бир жериңден өйдө чыгарбайт. А вот когда уже иштеп баштаганда, бир окружение кошулганда, ушундай бир эфирлер, бесплатниктерге киргенде деле кичине бир аз өзгөрөсүң да. Ошон үчүн кыргыз айымдарга айтмакмын, Кунза айымдын мисалы курстар көп да, аябай. Мен деле көп курстарды көрөм, эфирлерге кирем. Бирок ошо курстардын арасынан эң мыктысын тандагыла, несмотря баасына, плюстарын карагыла демекчимин. Анан обязательно бир жерде токтобой окуп, үйрөнүп, и практика самый главный. Мен азыр көп кыздар менен иштешем. Мисалы менеджер катары баарына тең эле почти каждый айтам да, кыздар практиканы коркпой алып кылга деп. Адина бизде менеджер, биздин курста окуп кеткен жана өзүн мыкты көрсөтүп калганы үчүн бизде сатуу менеджерлик алган, командада бар, жана анда сырткары дагы сонун иш алып барат. Айына 10 миң, 15 миңге чейин табат, бонустары бар. Мына Android телефон эле көтөрөт, болгону менеджер катары кардарлар менен сүйлөшөт. Өзү сториске деле киргизбейт. Главное аракети күчтүү, жакшы адамдар менен сүйлөшө алгандыктан буюрса сонун результаттарды алып, үйүндө отуруп, мына 3 баласы менен үйүндө отуруп, кичинекей эмчекте да баласы бар. Мына бир аккаунтту хотя бы эң болбой калды дегенде 5 миң сомдон баштап алып барсаң болот, туурабы? Биринчи айда 5 миң сом аласың, андан кийин өзүңдү жакшы көрсөтө алып, жакшы креативтерди кылып, аракет кылсаң 8 миңге, 10 миңге көтөрө алсаң болот. Мына по-честному мен азыр мисалы үчүн Изаткан Жусупованын СММщи катары дагы экинчи СММда издеп атам да. Бир СММди биз погружение СММ бүткөн кичинекей эмчекте баласы бар ай турганда алдык. Азыр дагы балким келет бизге. Анан кантта жашайт, мына 5 миң сом биринчи айга биз зарплата бердик. Өзүн жакшы көрсөтсө, даже 15 миңге чейин көтөрүп бергенге даярбыз. Адам өзү кандай болсо, өзүнүн жакшы жактарын көрсөтө алса, чик-чик айттыңбы, тарс баарын аткарып коркпой, да, эжеке, кылдым, тарс, эмне кылышым керек? Эмне кылайын эжеке? Кунза эже эмне кылайын? Я не знаю, там кардардын аты ким, мисалы үчүн, күйөөсү стоматологпу, эмне, мону кылайын, тигине кылайын деп мындай жата бербестен жашнака аракет кылып, өзү кылам деп кичине көңүлү болсо, ал сөзсүз адам ал дайыма өсөт да. Анан жөн эле тымпыйып отуруп алып, 12ге чейин уктап, эртеңки сторис жок, бул жок, билбейм деп, мисалы үчүн детский позицияда болсо, жертва абалда болсо, детский позициядагы адам ким ал? Ал мен өзүм ошондой абалда болчумун да, мага курс сатып берип койбой жолдошум, мага iPhone алып берип койбой, мен бирөө колдоп койбой, мага 100 миң бергиле, мен бизнес ачайын деп анан кокотуп койгондо, бул точно детский позиция. Никто тебе не должен. Ты сама себе должна все делать, ты сама должна стараться, никто тебе не поможет, честно. Наоборот, вот это и сила, да, когда тебя никто не поддерживает, как меня. Я вот ушунун бардыгын жеңдим башында, жолдошум колдоо болгондугу, 30га чыктым, чыкпай эле кой, сторис алып барбай эле кой деген бардыгын жеңгенден кийин анан бардыгы келет экен да. Сени когда ты вот в этом и сила, возможно, да. Мен эч ким мисалы үчүн курс окуп кой, муну кылып кой деп эч ким акча берип эч нерсе кылган эмес. Вот в этом есть и сила. Адина айым, сизге терең ыраазычылык, рахмат. Бизде сонун айымдар бар. Именно мага эң негизгиси айымдарга вот өздөрүн ачууга, алып чыгууга сонун жардам бергим келет.